Бишкекте 18 майга караган түнү катуу шамал болду. Борбор каланын жашоочуларынын айтымында шамал бак-дарактарды жана мамаларды кулатып, үйлөрдүн чатырларын талкалап, терезелерин талкалап, Ала Тоо аянтындагы желекти тытып салган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен. Зеленский дагы бир жолу уят болду. Зеленский Дональд Трампты Орусия президентине карата ачууланган түрткү берүүнү көздөгөн. Бирок америкалык лидер мындай деп жооп берди: "Ооба, Путин келбеди, эмне үчүн? Анткени мен ал жакта болгон жокмун." Башкача айтканда, Зеленскийге: "Сен ким элең? Путин сени менен кантип сүйлөшсүн? Бул кагылышты Москва менен Вашингтондон жолугушуусу гана чече алат" деп түз эле түшүндүрүлдү. Эми украиналык лидер Европалык союздаштар менен кошо оор абалда калып жатат деп айтты Вадим Гигин. Булак Назар Ньюс KG. АКШдагы торнадодан кеминде 21 киши каза болду. АКШнын Кентукки жана Миссури штаттарында катталган катуу бороондон кеминде 21 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Кентукки штатынын губернатору Энди Бешир штатта 14 адам набыт болгонун билдирген. Бийлик каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн экенин эскертүүдө. Оор жаракат алгандар көп экени айтылууда. Кечээ 17 май жума күндөн ишем менен таңына чейин болгон катуу бороонун кесепетинен бир топ имараттар, унаалар зыянга учураган. Эске салсак, март айында да АКШнын 6 штатында Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Техаста катуу бороон болгон. Анда 30дан ашык адам каза болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы, официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкектин Борбордук аянтындагы желек айрылды. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы желек катуу шамалдан улам айрылды. Соц тармактарда айрылган тоонун флагштоктун түшүрүлүп жаткандыгы видеосу тарады. Караколдогу катуу шамал көп кабаттуу үйдүн чатырын учуруп кетти. Каракол шаарында 17 май күнү кечинде катуу шамал болуп, анын кесепетинен көп кабаттуу үйдүн чатыры учуп кеткенин күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда, шамал саат 20:16 чамасында күчөп, Токтогул менен Московский көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан көп кабаттуу имараттын чатырын учуруп, жолдун үстүнө түшкөн. Окуядан жабыркагандар катталган эмес. Булак Турмуш KG. 1 май сааттын жебеси 8ден 16 минут өттүр. Каракол шаарында сиздер менен көрүп турганыңыздардай бир аябай катуу шамал болгондуктан крыша, мол үйдүн, имараттын крышасы учуп келип, ушул трассанын үстүнө түшкөн экен. Бактыга жараша жабыркагандар жок, Кудайга шүгүр, жакшы. Эң башкысы бүгүн аябай шамал болуп атат. Көрүп атсаңыздар керек. Эшикке чыкпай бардыгыңыздар үйүңүздөрдө балдарыңыздарды толуктап, чалып, чакырып олтуруңуздар. Жаратканым алдыда келе турчу бале түрлүү кырсыктардан өзү сактаган болсун. Башын айналаңа карап, күчтүү өмүр деген. Жүремиз кул дүниеде. Дүниенин артынан кууп жете алмайсың. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 миң сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 миң дагы АКШ доллары жетпейт. Ошол балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип
акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.